Шариатта мындай. Аял келин күйөөсүнө, кайната кайненесине кызмат кылбай койсо, сот, прокурор аны мажбурлап түрмөгө камай албайт. Күйөө өкмөр чечишип бул дүйнөдө бүтүргүлө дейт. Бирок диянатан Кудайдын астында. Муну биздин жаштар жакшы уксун. Акыретке барганда Кудайым сурайт. Ошол учурда ата-энең картайып, кайната кайненең сага муктаж болуп турган учурда сен ооруп аттың беле? Аллах билүүчү да. Же бир жериң сыздап атты беле? Же бир бошой албай аткан зарыл эмгегиң бар беле? Жок, бош болсуң, эмнеге кызмат кылып койбодуң? Диний түшүнүктү караңыз, адамгерчиликти алалычы мейли. Адамдар, кээ бир адамдар чочутпай, үркүтпөй. Көчөдөгү жат картайган, улайган адамга жакшылык кылсак бизге сооп берилеби, берилбейби? Логика ой жүгүртсөк сооп берилет. Хадис бар. Картайган адамды жолдон өткөрүп койсо, муктаждыгын өтөп, өзү картайганда Аллах бирөөнү ошонун соонун кайтарат кызматы менен дейт. Күйөө, аял киши үчүн күйөөнүн ыраазычылыгы шарт да, бешикке кирүү үчүн, туурабы? Кудайдын буйруктарын өтөгөндөн күйөөсү наразы болсо, бешикке кириш кыйын болуп калат. Күйөөнүн, мына эркектин баардыгыбыз күйөөбүз. Эң ыраазы кыла турган иш бул ата-энесинин көңүлүн алса деген нерсе да. Демек, бүт тараптан алып карасаңыз дагы, мүмкүнчүлүгү болуп турса, убактысы жетип турса, ооруп кыйналып турбаса, албетте кайната кайненесине эч ким кул кылып албайт күн кылып, бирок алар да ынсаптуу, адилеттүү болсо, неге кызмат кылбаска? Неге бир картайган ата-эненин, кемпир чалдын мындайча айтканда, бир батасын албаска неге болбойт? Бул эпчилдик, бул жөнөкөйлүк, баягы иши кылган иши дигиге пайда болгон менен үйрөнгөнүңүз өзүңүзгө деп шакирт устага бергендегидей эле, кайната кайненесине кызмат кылгандан эч бир утулуш жок. Күйөөсүнүн ыраазычылыгын алып атат, бешикке киргенге, жашоо тартиптерин үйрөнүп атат, үчүнчүдөн бат алып атат, өзү да картайганда бакпайган байбиче болот. Сөзүмдү корутундулап жыйынтыктайын. Бүгүн эмне үчүн ажырашуу көп, эмне үчүн жашоодо жаштар тайсалдайт? Ата-эненин баалуу тажрыйбасын үйрөнбөгөн себептен. Керек болсо илимдеги окуучуларым, энилерим айтып атам, сөзүм өткөн. Дароо Египетке кетип калбай, жок дегенде бир жылдай кайната кайнен ата-энеңерге кызмат кылып, ак батасын алып анан баргыла. Ошондо узагынан силердин жашооңор сүйүнөт дейт. Акча таптык, жашоону көрдүк деген сөз эмес. Ата-энеге кызмат кылыш керек.